Ысык Ата районунун Кең Булуң айылынын тургуну Апаркүл Дүйшекеева пенсияга чыккан соң үйүндө мына ушундай чакан тигүүчү ишкана ачып, аз болсо да айылдын кыз келиндерин жумуш менен камсыз кылып келет. Азыркы тапта бул жайда 6 адам эмгектенет. Жалпысынан ишкананын ачылганына 5 жыл болгон. Бул менин өзүмдүн үйүм. Мен 2 балам бар. Аны 2 балам тең окууну бүтүп, школду бүтүп, бияктан шаарга кетишкен. Шаардан окушуп, азыр уже иштеп жүрүшөт шаарда. Анан кийин баягы үйдө мен жалгыз калдым да. Анан жалгыз калганда ошо эрикпей, кичине эме болсун деп, кызым өзү жанагырээк эмеде, ушу коно өнөрчүлүк жакта иштейт. Бишкектен түрдүү түстөгү жүндөр, кийиздер алынып келинет. Алардан даярдалган түрдүү оюнчуктар, баштыктар, баш кийимдер, жаздыктар калаадагы дүкөндөрдүн бирине өткөрүлөт. Жумуш эртең менен саат 9-дан баштап 5ке чейин уланат. Айыл жергесиндеги аял заты бир гана үй жумушу менен алыша бербестен кошумча каражат табууга мүмкүнчүлүк жаралууда, дейт Роза Эменова. Иштегенде моундай оюнчуктарды жасайбыз. Биринчиден мондай эмелерди салып алабыз, сүрөттөрдү баарын дайындап алып, анан кийин ысык сууга самын менен монтип эме кылып, жоолуктарды ороп, монтип иштейбиз. Самын ал мондай эме кылат да, гладкий эмне, жүндү да киргизет, ысык суу менен эме кылабыз да мындай. Үйдөн жөн отурбайбыз, бияка келип иштеп атабыз. Мага жагат бул жумуш. Элиза Токтоналиева азыркы тапта саркеч болгон заманбап шляпалардын түрүн жасайт. Бир күндө 1 же 2 баш кийим жасоого жетишет. Каарманыбыз билдиргендей, оңой көрүнгөнү менен шляпаны формага келтирүү көп убакытты талап кылат. Алсак баш кийимдин кырларын тегиз чыгаруу эле бир топ машакаттуу иш. Бул шляпаны биз жана илгери апаларыбыз кийиз салганда кол менен жүндөрү салат, ошондой кылып салып алабыз. Шляпанын формасында шаблон болот. Аны уйтуп алабыз, үстүнө жоолуктан жабабыз, ызык суу куябыз, самындап, аны уйтуп алабыз. Уйтуп алып басабыз, анан баскандан кийин катуу киришине карап, анан мондай формаларга кийгизебиз. Монун формаласына кийгизип алып, анан иштейбиз. Мындай шляпалардан цехте бир күндө 3 жана 10-15 даана оюнчуктарды жасашат. Кол өнөрчүлөр кардарлар буйрутма кылган бардык буюм тайымдарды тигишет. Ал эми айлык маянасы жетишерлик дешет ишкананын кызматкерлери. Ар ким иштегенине жараша 2 жумада 1 айлык маяна алат. Жалпысынан жакшы дегенде 1 айда 20-25 миң сомдун тегерегинде каражат табышат. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казамкулов, Нью ТВ.